Марат, Шахтер командасы качан түзүлдү? Шахтер командасы жаңы түзүлдү. 9 майга жакын калганда эле түзүлдү. Жакын эле чогулду. Буга чейин негизи жашта ойноп жүргөн балдар бет эле. Ошон үчүн сборубуз азыраак болуп калды. Жаштык командасынын канча жигити келди силерге? 9 бала келди. Жаштыктан 9 жигит. Эмне үчүн быйылкы жылы жаштык командасы чыкпай калды? Билбейм, жаштык командасы эмнеге чыкпай калды. Балки эле финансий жактан, кичине каражаттан тартышма болуп калды. Ошондон улам чыкпай калды. Жалал Абадтын баягы колунда бар жигиттери сиздерге көмөк көрсөтө албай койду. Кайрылып көрдүңүздөрбү команданы чачыратпаш үчүн? Ал жөнүндө толук маалымат билбейт экенмин. Толук маалымат бере албайт. Бере албайсызбы? Шахтер болуп чыгыш үчүн канча убакыт мурун бул чечимге келдиңиздер? 10 күн баш 10 күн мурун чогулуп дайындандык. 10 күн болду чогулганга. 10 күн мурун баштадык. Сборду аттар деле ошондо баштадык. Бирок азаматсыздар, мен азыр сиздердин формаңыздарды көрүп таң калып атам да. 10 күн мурун чогулган команданын кийимдериңиздер даяр экен, мого кошулгон мына Шахтер деп, жалпы команда формаларды тиктирипсиздер. Аттар маселеси кандай болду? Аттар маселеси жетекчибиз болду. Бир команданын жетекчиси атат азыр. Кармака. Аттар делес Кармаканын жетекчиси аттар. Бирли аттар. Шахтер командасынын жетекчиси буга чейин команда жетектеп жүргөнбү? Буга чейин команда жетектеп жашта аттарын чалып жүргөн. Жашт командасынын аттары. Быйыл 9 майга өзү бир команда болуп чыкты. Анан сиздер баягы жогорку лигада ойной турган жигиттер экинчи лигада ойноп калыш сиздер үчүн жаман болгон жокпу? Ар бир жеңилдин артында жеңиш бар дейт го. Ар бир кыйынчылыктын артында мээнет бар деген үзүр бар деген. Бизге сабак болду. Кудай буйрса, кемчиликтер өз бираз тоготпой чыгып алып, өзү ашып калган ошол эле болду. Бирок аттар мыкты, балдар да мыкты. Жаштыктан канча сиздерде азыр? Жашта чалып жүргөн аттар бизде да азыр. Канча ат бар? Кармака сатып алган. 7 ат бар ушундай. Анан баягы 9 жигит, жаштыктын жигиттери, калган жигиттер кайдан тандап алдыңыздар? Калган жигиттер 2 бала, 3 бала келди. Bir bala Aç komandasында чабуучу болуп чалып жүргөн. Жапаралы Улбакай деген. Анан бир инибиз Курманбек деген инибиз бар эле, ал Курманбек айлык көтүндө чабат эле. Мурун Ач командасында оюн көрсөткөн. Жаш күчтүү оюн көрсөткөн. Ошол бала келди. Бекболсун деген дагы бир бала келди. Значит, ал Казакстан, Өзбекстанда чабып жүргөн бала. Шахтер команда жетекчиси. Анан Шахтер командасынын келечегин көрө алабызбы? Тарап кетпейсиздерби? Кийинки оюндарда күтсөк болобу? Кудай буйрса, кийинки оюндарга эртерээк дайындап, кийинки оюнга аракет кылабыз, кудай буйрса. Анан Жалал Абад федерациясынын жетекчиси сиздердин командага жардам берип атабы? Ооба, Үлгүз байке жардам кылып, жолдорун үйрөтүп жатат. Жетекчиге Накберки түшүнбөгөн иштерди түшүндүрүп, жол көрсөтүп. Бар жол эле бири-бирин колдоп. Şu komandanı aldыга сүрөсүлө болот, нет. Жакшы экен. Ийгиликтер болсун анда. Кийинки сиздерди оюн талаасынан күтөбүз. Кудай буйрса. Бизде мындан да күчтүүлөр келебиз го. Бир балабыз бар эле, Нурсултан деп. Жаңы үйлөнүп келбей калды ошол. Кудай буйрса, бизде оюндан көрүп каласыз, оюн талаасынан. Нурсултанды эмне эле?
Куштугуңуз бекем болсун деп куттуктайлы. Эфирден пайдаланып, Шахтер командасынын күйөрмандары жаңыдан чогулуп баштады да. Күйөрмандарга эмне айтасыз? Алиң айтат го, кемчиликсиз эмне болбойт дейт. Көп түкүрсө көл болот дегендей эле, Кудай буйрса кийинкисинде мындан ары да иштенип келебиз. Күйөрмандарга эмне дейдилерчи? Кийинкисинде ишеничке тактайбыз дейбизчи. Буга чейинки сиздердин командада ойноп жүргөн Адилет, Шумкар, Эшмурат үчөө бар эле да. Бул жигиттерге сиздер тараптан чакыруулар болдубу командага ойно деген кеткенге чейин? Точносын биле албайт элем, чакыруулар болду. Буга чейин булар бөлөк командаларга чакыруулар болуп, сунушту макулдугун берип алышкан. Точно биле беребиз.